эл мындай дейт. Таянарың болбосо таамай сөздөн не пайда дейт. Ар кандай саясатчынын таянары эл болуш керек. Эгер эл туруктуу туруп алса, саясатчыңды туура жолго салып коет. Кыйшайдыңбы? Сен кыйшайып кетмейсиң. Сен оомасың, сен жетелемесиң, сен туруксузсуң деп алар баасын берип коюш керек дагы. Ошондо таамай айткан кишини эл дайым таянып, эл дайым көтөрүп туруш керек. Алмаз мырза кыскача. Менде конкретный сунушта биз баарыбыз сүйлөгөндү жакшы билебиз. Бир саатта сүйлөй беребиз. Сиздин сурооңузга жооп эмне кылыш керек? Мына тилектин жанагы немесин мен бир жума мурун Facebook'ка жаздым эле. 30 жылдан бери ким күнөөлүү менен жүрөбүз? Эмне кылабыз деген суроого жооп издебейбиз деп туурабы? Мына тилек да ошону колдоп атат. Менде конкретный сунуш бар. Мен дагы бир жолу айтам. Жанагы идеяны мына Адахан мырзага жагып атпайбы бул идея? Азыркы башкаруу системасы менен мындай өлбөй жетпей туруп турсак болот, бирок алдыга жылуу кыйын. Менин жеке пикиримде эмки жылы октябрда Жогорку Кеңешке шайлоо менен бирге референдум өтүш керек. Ушу коркунучтуу. Ушу референдум өтүш керек. Жок, мен өзүмдүн оюмду айтайын. Эл чечсин, кайсы башкаруу системасын тандайбыз деп. Ошого жараша анан кийин Конституциялык кеңешме чогулуш керек. Эл чече алат, баардык. Мына ошо туура экен. Академия, башкаруу академиясынын ректорунун оозунан чыкты, демек бул өтө коркунучтуу жагдай келе аткан экен. Бул жеке пикир. Сиздин коомдук пикир болот сиздики. Анда экинчисине коюп койгула. Бүгүнкү президент кайра барууга укуксуз деп. Жазып коелу. Жазып коелу. Эмне коркуп атасың? Албетте. 2020-жыл президент уже айтты, барбайм деп. Айтты. Ким барам деп айткан? Пресс-конференцияда ачык айтты. Барбайм деди. Акай барбайм деди, барам дедиби? Адахан мырза, сиз ушул ойду эми эле 5 мүнөт мурун мактандыңыз. Мен 10 жылдан башка жол жок, референдум башка жол жок. Вот мына өзүңүз колдоп атасыз. Токтогула. Эми аны өткөрүүнүн жолу башка болот. Жээнбековсиз өткөрүп, андан кийин чечим кабыл алсаңар болот. Бирок кандайча 2023-жылдан кийинби? Ошону айтам. Жээнбековсиз. Бул конституция башкаруу 2023-жылдан баштап күчүнө кирет деген маселе менен. Ага да макул. Албетте, эми 2020-жылы